Тажикстандан репарация талап кылуу эмне үчүн маанилүү? 28 апрель күнү головной суу бөлүштүрүүчү станциясында Кыргызстан менен Тажикстандын жарандарынын ортосунда чыр чыгып, көп өтпөй бул куралдуу кагылышууга айланган. Азыркы учурда жаңжалдан каза болгон кыргызстандыктардын саны 36га жетип, 189 киши жаракат алганы белгилүү болду. Алардын арасында 12 жаштагы Мадина аттуу өспүрүм кыз жана 5 жаштагы Абидин аттуу наристе дагы каза болгон. Мындан сырткары куралдуу жаңжалдан чек арага жакын айылдардагы 136 турак жай, 5 жалпы билим берүүчү мектеп, 24 май куюу станциясы жана башка объектилер өрттөлүп талкаланган. Аталган окуя боюнча бир канча эксперттер жана дипломаттар Тажикстан тараптан жасалган кадамда аскердик агрессия жана согуштун элементтери бар экенин белгилеп, Кыргызстан эл аралык сотко кайрылып, компенсация талап кылууга укугу бар экенин айтып келишет. Ал эми Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев 2 май күнү жабыр тарткан тургундар менен жолугушуу учурунда Кыргызстан Тажикстандан компенсация талап кылбай турганын, эгерде Тажикстан өз күнөөсүн мойнуна алып, төлөп берүүгө макул боло турган болсо, бул маселе каралаарын айткан. Алдыда репарация талап кылуу жаандан баш тартуу кайсы органга тиешелүү экенин жана анын Кыргызстан үчүн кандай мааниси бар экенин карап көрөбүз. Репарация же компенсация агрессор мамлекет тарабынан укук бузуудан жана согуштан улам келтирилген зыяндын ордун экинчи мамлекетке төлөп берүү процесси. Эгерде бул экономикалык зыян болсо, ал акчалай түрүндө, ал эми адам өлүмүнө байланыштуу жагдайлар болсо, эл аралык сот тиешелүү юридикалык баасын берет. Дипломаттардын айтымында, эл аралык сотко кайрылуу үчүн эң алгач эл аралык деңгээлде иштей билген юристтердин тобун түзүү маанилүү. Андан соң бардык келтирилген зыяндарды, мисалы жарандардын кыйраган үйлөрүн, мектептерди жана башкаларды тактап, алардын чын эле агрессор мамлекет тарабынан талкаланганын далилдөө керек. Мындан сырткары, эксперттер аталган процесске дүйнөлүк медиа өкүлдөрүн жана бейөкмөт уюмдарды тартуу керектигин билдиришет. Анткени алар эл аралык сотто ишенимдүү далил боло алат. Бардык фактылар чогултулуп, эксперттик талоодон өткөрүлгөн соң, парламентте президент менен чогуу талкууланып, эл аралык сотко кайрылуу жасалат. Ал эми репарация маселесин чечүүдө УКМК башчысы Камчыбек Ташиевдин укугу бар беле деген суроо менен эл аралык эксперт Уланбек Жуманаевге кайрылганыбызда, ал Тажикстандан компенсация талап кылуу же андан баш тартуу УКМКнын компетенциясына кирбей турганын билдирди. Башкача айтканда, бул мамлекеттин деңгээлинде чечиле турган маселе. Тажикстандан репарация талап кылуу Кыргызстанга эмне үчүн маанилүү? Эгерде эл аралык сот Тажикстандын чын эле согуштук аракеттер менен Кыргызстанга чабуул койгонун аныктаса, анда Тажикстан дүйнөлүк аренада агрессор жана согушчул мамлекет катары бааланат. Белгилей кетсек, Тажикстан дагы бул окуяга Кыргызстанды күнөөлөп келет. Демек, эл аралык соттун чечими кимдин чындыгында күнөөлүү экенин аныктайт.